Силерден бир суроо. Мисалы үчүн кандай веб-сайттарды билесиңер? Веб-сайт дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Веб-сайт дегенди уктуңар беле, Интернет баракчасы деген, Google'ду билебиз баарыбыз, Микрофонуңарды ачып сүйлөсөңөр боло берет. Ооба, жок деп же чатка жазсаңар болот, Google'ду билесиз. Же чатка жазсаңар болот. Кандай веб-сайт? Википедиядагы ушундай да? Ооба, молодцы. Азаматсыңар Википедия, Google, дагы эмне билесиңер? Чатка жаза бергиле, же айта бергиле монтип эле. Яндекс бар, ооба. Андан кийин дагы эмнени уктуңар? Amazon дагыбы? Amazon дагы, ооба, ал дагы веб-сайт. Ошол электронный страницалардын баарыны веб-сайт деп айтсак болот. Google. Chrome бул веб-сайт эмес. Бул ошол веб-сайтты ачып берген бир ортодогу, мындайча айтканда, браузер деп атпайсыңар, браузер. Же болбосо ортодогу бир көпүрө. Ошол маалыматка бизди жеткирип берип жаткан бир көпүрө, Chrome. Ал эми Google болсо ошол маалыматтын булагы. Мисалы үчүн Google бар, ошол силер айткан Википедия, Яндекс, мисалы үчүн YouTube деле бир веб-сайт, веб-пейдж. Мисалы үчүн бүт эле электронный страницалар. Эми ушулардын баарына адамдар колдо жазып, колдо бирден ар бир линиясыны карап, жазып, даярдап чыгышкан ошону. Мисалы үчүн Google'дун жазылган ошол немелеринин саны, коддордун саны, мындайча айтканда артында жазылган программасы миллиондогон бир немеден турат, коддон турат. Мындайча айтканда, түшүнүңөрбү? Ошончо кодду бүт компьютер жаатында иштеген адистер жазып, жылдардан бери өнүктүрүп келе жатат. Мен силерге азыр бул жактан экранымды көрсөтөйүн. Так. Менин экраным көрүнүп жатабы силерге баарыңарга? Ооба, көрүндү. Окей. Көрүнүп жатса макул. Анан бул сабакта биз эмнени көрөбүз? Көбүнчө бүт нерсени мен түшүндүрүп берем. Бирок технология жаатындагы азыркы терминологиянын баары англисче болгон үчүн бизде жазган коддорубуз англисче болот. Англисче тамгаларды, англисче сөздөрдү жазганды билебизби? Проблема жокпу? Проблема жокпу мындайча. Мисалы үчүн кээ бир нерселерди жазганда сөзсүз башыга баштыкчасы англисче болот, аягы дагы англисче, андан кийин ортосуна кыргызча, орусча жазып толтурушубуз мүмкүн. Ошондуктан немелерибиз, терминологиябыз, сөздөрүбүз англисче кетет. Силерге дагы бир суроо, мисалы үчүн, кайсыл веб-сайттарга көп кызыгасыңар же көп киресиңер? Барбы мындай бир маалымат алгыңар келген? Көбүнчө кайсынан карайсыңар маалымат издегенде? Google'дан карайбыз. Көбүнчө Google. Баарыбыз эле билгендей. Википедия көбүнчө ошол маалыматты аябай көп берет. Азаматсыңар. Эң көп эле ошол баарыбыз билгендей Google, андан кийин ошол Википедия, Яндекстер, булар өтө чоң бир дүйнөдөгү маалымат булактары. Мындайча айтканда, ал жака толтура ар түрдүү кесиптен адистери өздөрүнүн маалыматтарын жайгаштырышкан. Натыйжада дүйнөдөгү бардык издөөчүлөр, ким болсо болсун, керектүү маалыматка бат жана эң кыска жол менен ал жактан маалыматты алып чыкканга үлгүрүшөт. Ошол сыяктуу Google болбосо дагы Google'дан башка толтура веб-сайттар бар. Мисалы үчүн, могул Кыргызстандын мамлекеттик веб-сайты. Бул жактагы башкы бет, өкмөт, мыйзамдар, ар бир нерсе ошол веб-сайтты жазган адистер тарабынан булар толтурулуп чыккан. Ичидеги маалыматтар, мисалы үчүн, бул жака басканда эмне чыксын, бул жака басканда эмне чыксын, бул жака басканда эмне чыксын, булардын баары аябай
ойлонуштурулуп, өлчөлүп, андан кийин ушул жака керектүү маалыматты жайгаштырган. Мисалы үчүн бул жактан издөө же болбосо мамлекеттик башкаруу, суроо берүү ушулардын баары ошол веб дизайнерлердин тарабынан жасалып, түздөлүп, андан кийин бул жака жайгаштырылган. Андан кийин дагы мисалы үчүн мындай бир өтө популярдуу бир веб-сайт бар, Booking деген. Уккансыңарбы? Ким уккан муну? Эч уккан эмессиңерби? Бул эмне кылат? Уккан эмес жолго. Макул, эч проблема эмес. Бул эмне кылат? Бул дүйнөдөгү эң чоң, мисалы үчүн турист болуп бир жака барып калсаңар, гостиница болобу, машина болобу, же бир жашаганга бир жер болобу, ошолорду эртерээк буйрутмага алып, же болбосо бронировать этип, эртерээк бул жакта заказ кылганга ушундай бир жакшы веб-сайт. Мисалы үчүн бул жака бара турган шаарыңды жазасың. Нью-Йорк дейли, Париж дейли, Берлин дейли, андан кийин кайсы күндөн кайсы күнгө чейин, кайсы саатка чейин, канча адам келет, андан кийин издейсиң. Издегенде бул жакта акчалар менен чыгат. Бул веб-сайттын мол, бул жери көк болсун, бул жери ак болсун, бул жеринде байрак турсун, бул жагы акчасы чыксын, бул жак сары болсун, бул жагыда издөө деген кнопка турсун. Булардын баары ушул программисттер тарабынан жасалып чыккан. Мисалы үчүн муну басканга тияка кетсин, тияка кеткенде бизге маалыматты алып чыксын. Мындай гостиница бар экен, мынча сомго күнүнө, түнүнө деген бүт маалыматтарды алып чыккан. Бул ошол программисттердин IT жаатында иштеген адистердин эмгегинин натыйжасында жасалып чыкты. Түшүндүңүзбү? Андан кийин мисалы үчүн мондай радиолор жасалган. Бизде Марал FM деген, муну онлайн эле ушул веб-сайтка кирип окусаңар болот. Же болбосо университеттердин веб-сайттары, бул жагы ак болсун, бул жагыдан мисалы үчүн студенттин сүрөтүн коелу, бул жака университеттин аты чыксын. Булардын баары ушул веб дизайнерлер тарабынан жасалган. Бизде буюрса ушунун жок дегенде кандайдыр бир структурасын же бир скелетин үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Макулбу? Кантип түзүлөт экен, кандай бир сайт экенин өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коюп, андан кийин үстүгө өмүр баяныңар жазып, астыга өзүңөр жөнүндө дагы бир-эки маалыматтарды кое турган бир веб-страницаларды, веб-сайттарды жасасак болот. Макулбу? Андан кийин мисалы үчүн ар бир кнопкалардын өзүнүн дизайндары болот. Бул кнопкага мындай басканда сары болсун, кнопканын үстүгө келгенде мындай птичка болсун, же болбосо кат жөнөтүү кнопкасы болсун, ушулардын баары адистер тарабынан кооздолуп, жайгаштырылып чыгат веб-сайттарга. Муну көрүп атасыңар, мисалы үчүн бул жака келгенде, менюдан келгенде эмнелер көрүнүп атат. Жанагы эле айткан веб-страницадай. Бул жака келеличи, мисалы үчүн бул жактан Википедияны карайлы. Википедия, мисалы үчүн Америкада издейли. Вот. Мисалы үчүн көрүп атасыңар, бул жака келгенде менин Америка жөнүндө бүт маалыматтарым чыкты. Андан кийин оң жакта ал Американын айтылышы, кантип айтылат, байрагы, герби, булар бүт жайгаштырылып чыккан. Муну кантип кайсы жака жайгаштырган, мунун артын көрсөк болот. Мисалы үчүн бул жакта мындай кыскача эле көрсөтүп коеюн. Киргенде ошол артында жазылган ар бир коду турат. Көрүп атасыңарбы? Сиздин мурунку слайдыңыз турат окшойт. Макул, мында көрсөтөйүн. Так, жакшы айттыңар, эскертип тургула ошентип. Көрүндүбү эми? Көрүнүп жатабы? Ооба. Вот, мисалы үчүн Википедия деп кирдик. Википедия деп киргенде, мисалы үчүн Америка жөнүндө маалымат. Бул жактагы, сол жактагы бүт кнопкалар, аларды басканда кайсы жака кетет, кайсы маалымат чыгат, алардын ичиндеги жазылган коддор, мисалы үчүн бул жакта көрүнүп турат. Көрүп атасыңарбы? Четтеги коддордо эмне деген узун коддор.
ушул веб-сайттын, веб-страницанын ичиндеги бүт камтыган маалыматтар деген билдирет. Муну түшүрүп коелу. Эми кайра улантабыз салабызды. Так, бул бет көрүнүп турабы силерге? Ооба, көрүнүп турат. Бул жак көрүнүп турса. Так, мисалы үчүн мындай жакшынакай толкундуу эффекттер же болбосо бирдемени интернеттен түшүрүп жатканыңарда 60% калды, 70% калды деген. Булар дагы бүт ошол веб-сайтты жасаган дизайнерлер тарабынан коздолуп чыккан. Андан кийин аягында дагы көрсөтүп кетчү нерсе, мисалы үчүн бул жакта көрүп турасыңар. Ошол веб-страницалар, веб-баракчалар бир эле компьютер үчүн эмес, телефон үчүн дагы атайын дизайн кылыныш керек. Антпесе, телефондо аябай мындай чоң көрүнүп калышы мүмкүн, компьютерде кичинекей көрүнүп калышы мүмкүн. Атайын телефондор үчүн дагы ыңгайлаштырылат ошол веб-баракчалар. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн телефондон киргенде да эч качан кыйынчылык көрбөйсүңөр, бир Google'га кирсеңер же башка жака кирсеңер. Ошол сыяктуу эле. Так. Суроолор болсо, мен бир карап кетейин, кимде суроо бар экен. Так, мындай кылабыз. Азыр биринчи сабагыбызды, биринчи жазуубузду чыгарайлы. Барыңар. Так. Азыр менин экраным көрүнүп турабы, көк болуп силерге? Ооба, көрүнүп. Көрүнүп турат. Анда компьютериңөрдүн экраныга барабыз. Бул жактан оң мышканын оң жагын басып, бул жактан новая дегенден текст документ дегенди тандайбыз. Көрүп атасыңарбы? Мышканын оң жагын басып туруп, текст документ дегенди. Көрдүңөрбү? Барыңарда бар бекен? Дагы бир жолу көрсөтөйүн. Вот, новая дегенден тандап, текст документ, мындайча бир ичине текст жаза турган бир баракча ачышыбыз керек. Да, этот папкада создается новая. Бирок папкада кандай папка? Текст папка. Мындай ярлык эмес, мындай текст папка. Анын ичине жазышыбыз керек. Так, мага айткыла эми, кимдер ачты ушул папканы? Новая дегенге барып туруп, андан кийин текст документ дегенди. Так, кимдер ача алды? Кана, мен бир текшерейинчи. Баарыбыз бирден ачышыбыз керек. Муну баарыбыз ачышыбыз керек. Так, ачкандар кол көтөрөбүз или плюс коебуз. Мен карап кете берейин. Да, текст документ, текстовый документ. Ооба. Так, мынтип туруп эле текстовый документ. Жакшы, сонун. Ким дагы эле ача элек анда? Записти андан кийин кураторлор менен сүйлөшүп жөнөтсөк болот, ооба. Так. Ким ача элек дагы текстовый документти? Вот. Кайсыл жерине кирдиңиз, агай? Кандай? Кайсыл жерине кирдиңиз? Мен көрбөй Хорошо. калдым. Мына кайра, макул, кайра көрсөтөм. Мындай эле рабочий столго чыгабыз компьютерден. Каалаган эле бир бош жерге мышканын оң жагын басабыз. Же болбосо, могул немеңердин, клавиатураңардын мышкасынын оң жагын бассаңар, неме ноутбук болсо. Вот. Бул жактан новый дегенден текстовый документ деген тандайбыз бул жакта. Көрдүңөрбү? Так, ачкан болсоңор, мага плюс кое бергиле атыңарга. Андан кийин ача элек болсоңор, дагы шашпай күтүп турабыз. Ачтыңарбы баарыңар? Көпчүлүгүңөр ачтыңар,
Так. Текстовый документ. Ачкан болсоңор, эми ошол ачкан текстовый документтин ичине кирели. Ичине киребиз. Мындай аппак экран чыктыбы барыңда? Менин көрүнүп турабы экраным? Ооба. Так, анда. Так, ак экран көрүнүп турса, эми бизде эмне кылабыз? Азыр бул жака жазабыз. Биздин веб страницабыз белгилүү бир ичиндеги бир структурадан турат. Ошол структураны эле жазсак, туура койсок биз, андан кийин ичиге каалаган маалыматты толтура алабыз. Макулбу? Эмне деп жазабыз? Биринчи бизде мындай бир стрелкаларды коюп алабыз. Буну коюш үчүн силер клавиатураңардан, мисалы үчүн, бул жакта shift, андан кийин чоң кичине белги дегендер бар. Ошону таптыңарбы? Силерге көрсөтөйүн клавиатурадан. Биз кээрлерге ачылбай го, Мадинаныкы ачылбай атыптыр. Жанагы текстовый документпи? Текстовый документ ачылбай жатабы экен, Мадина жооп берсең? Так, кайрадан рабочий столго барабыз, көк экранга эле барып туруп. Окуйунчу эмне дейт? Менде ачылбай жатат, агай, меники ачылбай жатат. Ак жол кызы Мадина. Так, анда мындай кылайлычы. Агай, Угуп жатам. агай, биздики компьютер эски версия боюнча биздики момда болуп калатат да. Могу оң клавиатура менен басканда, могу жакта создать дегенди баскандан кийин, анан кийин жана тестовый документ болуп атат да. Open документ. Хорошо, ачылдыбы? Ошону баскан. Ошону эле бассаңар, мондай бир жаңы текстовый документ деген мындай пайда болуп калат рабочий столдо. Көрдүңөрбү? Ошонун ичине кирсеңер, эми кирсеңер, мындай чоң өзү апапак болуп экран ачылыш керек монтип. Болду? Көрдүңөрбү? Так. Тактап алайлы, кимде ачыла элек дагы эле? Таңзада силерде эмне болду? Мен ачтым. Эл кыз Куршап. Угуп жатабы? Бажатат агай. Кайра барабыз. Кайра барабыз немеге? Рабочий столдон эле, вот, новый дегенден текстовый документ тандайбыз. Көрүңөр, мышканын оң жагын эле бассаңар, же болбосо клавиатурада ошол оң жакты баса турган. Сол жакты бассаңар эчтеке чыкпайт, оң жакты басып, вид дегендер бар, сортировать деген, обновить деген бар, анын аягында бул жакта, вот. Новый дегенден эмне чыгат? Ярлык. Мышка жок. Бирок немеңердин ноутбугуңар бар да, ноутбук. Ноутбук менен иштеп жатасыңарбы? Ноутбук менен иштеп жатасыңарбы? Эгер ноутбук менен иштесеңер деле, мен силерге көрсөтөйүн азыр. Мен экраным көрүнүп турабы силерге? Кимге көрүнгөн? Көрүнүп жатат. Көрүнүп атат. Могул ноутбугуңар болсо, могул оң жактагы кнопкасы деле ошону жасайт, ошол эле ишти аткарат. Көрдүңөрбү? Могул жактагы кнопкасы
немеге барасыңар, рабочий столго. Каалаган бир бош жерге ошол оң жактагы кнопкасын бассаңар, андан кийин силерге мындай мүмкүнчүлүк берет. Оң жакты басып, андан кийин текстовый документ. Так. Эмне болду эми? Агай оң жагын басам. Новый деген чыгат, новыйдан текстовый документ. Так, Айзада, Жазгүл, Аселия эмне болду? Айка, Учул кызы ачылдыбы силерде? Анаргүл, Махида. Ооба, меники ачылды агай. Жазып койдум еще баягындай неме. Шрифт менен жазып койдум. Андан кийин Нилуфар эмне болду? Нуржан. Сабина, Сыргайым. Телефондон киргендер макул, бүгүнчө угуп тургула. Ачылды, көпчүлүк ачылыптыр анда. Эми ошол ичине кирип туруп, урматтуу окуучулар, бул жака силерге азыр да бирдеме көрсөтөм. Мышкаңардын могул shift деген кнопкасына кошо басып, мен мышкам көрүндүбү экраным неме? Клавиатура же көрүнгөн жокпу? Көрүндү. Ошол клавиатуранын ошол shift менен басып туруп, могул чоң кичинени бассаңар, көрдүңөрбү? Чоң кичине белгини. Басып туруп, ичине эми не деп жазабыз? Head деп жазабыз. Head деген бул билесиңерби, англисче сөз. Баш деген сөз. Андан кийин дагы бирди коюп жасайбыз дагы. Ал head'ти могул жактагы могул таякча менен жазып, таякчаны кошуп туруп, жөн эле таякчаны жазып, андан кийин head деп кайра жазабыз. Муну жазгылачы ошол текстиңердин ичине ушуну жазгыла. Көрдүңөрбү? Андан кийин мен буну могул enter'ди басып, астыга түшүрүп салгыла, мындай бир место калса. Көрдүңөрбү? Андан кийин ошол эле ичине дагы кайра shift менен могул чоң кичине белгисини басып туруп, ичине эмне жазабыз? Title деп жазабыздан бул баштыкча дегенди билдирет. Барбы? Андан кийин дагы чоң кичине белги менен ичине таякчаны жазып, ичине таякчаны жаздырып, ал баштыкчаны жабабыз. Могул жакта баштыкча башталды, бул жакта жабылды деген нерсе. Буну болсо бул жакка жылдырып коелу. Азыр мен жаза берейин, силер акырын жаза бергиле, шашпай буну көчүрөбүз азыр. Андан кийин дагы бир мага чоң кичине белгиси керек. Бунун ичиге мен body деп жазам. Бул ошол менин веб страницамдын, веб баракчамдын бул денеси, мындайча айтканда ичини толтура турган жерим бул. Андан кийин аны body'ни астырака түшүрүп коеюн дагы. Бул жака аны дагы жаптым. Көрдүңөр? Болду. Эми менин мындайча айтканда үйүмдүн, курула турган үйүмдүн фундаменти бар. Ошол дубалдары курулду, кирпичтери. Андан кийин үстү жабылды. Эми ичини толтурушум керек. Түшүнүңөрбү? Вот, фундаменти, дубалдары, үстү жабылды. Эми ичини толтуруп, терезелерин коюп, кооздоп, ошол эле калды. Могул чоң кичине белгини туура койгула. Могул shift'ти басып койсоңор болот. Андан кийин муну жапканда, кайра дагы жазганда, мисалы муну таякчаны да унутпагыла. Көрдүңөрбү? Ушуну баарыңар көчүрүп жазгыла эми. Жанагы создавать эткен текстовый документтин ичине баарыңар көчүрүп жазгыла ушуну. Ушундай жазуу баарыңарда болсун. Кайра текшергиле. Кимде болбой жатса, дароо айткыла, чечебиз проблеманы. Так, сону карайбыз. Агай менде жок экен, shift жок экен менде агай. Shift деген бар. Силер клавиатураны жакшылап карагыла. Клавиатураны карасаңар, бул жакта enter'дин асты жактарында бир жерде болот. Же болбосо, бул жок болсо анда жанагыдай стрелка болот, чоң стрелка. Так, табабыз аны. Шашпай жазгыла, Нилуфар, Мадина, убакыт бар.
Пока получится жазгыла. Жазып бүттүм. Азыр. Так. Бул жака мен азыр кайра көрсөтүп коеюн силерге. Көрүп атасыңарбы бул жакта shift деген. Бул жакта вот оң жакта shift дегенди көрүп атасың, enter'ин астында же болбосо мондай стрелкасы менен болот. Менин экраным көрүнүп атабы барыңарга? Ооба. Бул жакта ушул shift менен андан кийин могул чоң кичине белгини коебуз. Могул таякчаныбызды жөн эле койсок болот. Так. Азыр эми кайталайм. Пока могул shift'ти таап алгыла, эми кайра экранга барамын. Силерге көрсөтөм. Вот. Муну жазып чыккыла. Вот. Чоң кичине белгинчине head. Андан кийин монтип title дегенди жазгыла. Андан бул жака экинчисинен жылдырып салгыла. Бул жака body деп жазгыла. Андан кийин body'ни жапкыла и head'ти бул жакта кайра дагы жазгыла. Бул жакта head'тин шериги пайы бул жакта жүрөт. Title'дын пайы бул жакта жүрөт шериги. Body'нин шериги болсо бул жакта жүрөт. Ар бир ачылган кайра шериги менен жабылыш керек. Макулбу? Ага астына түшүрөт эле. Астыга могу enter деле бассаңар түшөт, могу enter деле. Вот, enter деле бассаңар, могу enterде өзү эле түшө берет. Или шашпай мышка менен барып жазгыла. Болуп жатабы барыңарда? Кимде суроо бар? Жазып бүттүм агай. Так, азыр суроолорду карап кетейин мен. Силер жакшы иштеп жатасыңар, аябай бат. Кээ бир группаларда бул жай иштеп калабыз кээде. Шрифт жазганда чыкпай жатат. Shift'ти басып туруп, могул чоң кичинени чыгаргыла. Shift'ти басып, аны мындай кое бербей туруп, муну басып турасыңар дагы. Бир колуңар менен. Андан кийин могул чоң же кичи белгисин жеп бассаңар, андан кийин кое бересиңер, жазылып калат бул жака. Анан тилиңерде баягы неме английский болуш керек да, ата русский болсо да чыкпайт. Ал жагы туура айтасыңар. Ооба, бул жактан тилди силер орусчаны английскийге которуп алгыла. Так, эми бул жака title деген бул англисче сөз, бул титул деген той. Мындайча айтканда тема деп түшүнсөңөр болот. Бүгүнкү сабактын темасы дегендей. Ошол биз веб страницабыздын, веб баракчабыздын темасын берели. Мисалы үчүн, өзүңөр кыргызча, орусча жазсаңар деле боло берет бул жака. Мисалы үчүн да айтып мындай жазайлы, баарыбыз чоң тамга менен hello деп, биздин немебиздин аты, ошол көрүнгөн жери hello деп турсун. Көрүнөбү? Hello. Андан кийин эми бул темабыз болду. Мындайча айтканда веб сайтыбыздын эң башыдагы көрүнгөн жери. Ичине эмне жазабыз эми? Мисалы үчүн каалаган нерсеңерди жазсаңар болот. Мен кыскача эле мындай нерсе жазайын. Hello. Мисалы үчүн my name is мисалы үчүн Medina деп жазайын, Андан кийин дагы бирөө жазайын. Hi, мисалы үчүн my name is мисалы үчүн Айзада. Ушуларды жазгыла. Андан кийин муну текшеребиз, кандай көрүнөт экен тияктан. Негизгиси ушул могул скелети, структурасы, терминдери англисче болуш керек. Head бул эң башы, анан бул жакта бүтүп жатат. Андан кийин title бул теманы кое турган жер. Андан кийин body бул ошол денеси, биздин курулган үйдүн ичини толтура турган жерибиз. Ошол bodyден турат.
эми текшеребиз. Барыбызда head деген бару, баш, могул эки чоң кичиненин ичинде, андан кийин title'дын ичинде hello, андан кийин body бар, body башталды. И body'нин ичини толтурдук, бирдемелер жаздык, андан кийин жаптык body'ни и ушул веб страницабызды дагы жаптык. Эми бул жакта карагыла, могул жакта файл деген бар. Файлдан сохранить как деген. Көрдүңбү? Сохранить как деген бар. Үстүгө барсаңармы, файлды басып, сохранить как деген. Таптыңарбы? Так. Эми ол сохранить как дегенден, урматтуу окуучулар, ошону басып, тандап туруп, мындай кылабыз. Карагыла, ошол эле текстти мынтип туруп өчүрүп туруп, мисалы үчүн, каалаган атты берип койгула. Мисалы үчүн, эмне дейин, ак марал. Андан кийин точканы коюп туруп, точкадан кийин, урматтуу окуучулар, ол HTML деп жазышым керек, сөзсүз. Ушул менин жанагы жазган коддорумду баарыны веб баракчага айландырат. Көрдүңөрбү? Мен экран көрүнүп турабы, кантип сохранить эткендерим? Экранын көрүп жатасыңар, Ооба, жок. Азаматсыңар. Вот. Чоң кичине тамга менен айырмасы жок. Жазып туруп, могул ак марал checkit HTML деп. Андан кийин муну сохранить дегенди басып койгула. Макулбу? Вот файлга барабыз. Файлдан сохранить как. Кимдер жасады? Все, закончила. Еще кимдер дагы? Мен интернетим ачып жакшы болбойт. Интернет, если мен сүйлөгөндөрүм угулуп жатса эле болду. Интернет кереги жок бул тапшырмаларды жасаш үчүн. Мисалы үчүн телефондон кирип, компьютерди жөн эле колдонсоңор болот. Телефондон эле сүйлөп угуп. Азаматсыңар, көпчүлүгү жасаптыр жакшы. Вот акмарал HTML деп. Андан кийин муну сохранить деп баскандан кийин мен ошол өзүмдүн рабочий столума барам. Карагыла. Мен бир жерден табам. Мондай бир акмарал HTML деген бир неме болуп калат. Интернет баракчасына окшош болуп калат. Таптыңарбы ошондой? Мүмкүн бул силерде Chrome менен, мүмкүн силерде мондай E сыяктуу болуп калат. Акмарал HTML деген тапкыла, ичиге кирип бассаңар, вот көрөсүңөр ичинде уже жазылып турат. Көрдүңөрбү? Hello, my name is Martina. Hi, my name is Айзада. Үстү жакта болсо, вот силердин ошол веб сайтыңардын аты Hello деген. Ачтыңарбы? Кимде көрүндү? Ийгиликтүү аяктагандар неме кылып койгула. Эми мону карагыла, бир проблема бар бизде. Биздин жазуубуз баары бир эле линияда, бир эле сызыкта жазылып калды. Мисалы үчүн, мону биз башка сызыкка жазсак деле, жообу бир эле линияга жазылып калды. Көрдүңөрбү? Google'га маалымат киргизгенди үйрөтөбүз. Google'дан маалымат издегендиби? Айзада. Маалымат издегенди, компьютерге байланыштуу каалаган сурооңор сурагыла. Эмне керек болсо жардам беребиз. Кантип эмнени ачыш керек, эмнени жандырыш керек. Google'га маалыматты биз киргизгенден мурда маалыматты көбүнчө издейбиз Google'дан биз. Маалымат киргизиш үчүн өзүбүз бир веб страница жасап, аны Google'га киргизсе болот. Бул натыйжада эмнеге алып келет? Бул биздин жөн эле азыр өзүбүздүн компьютерибизде жайгашкан бир веб баракчабыз. Бул Google'га кирбейт. Google'га киргизиш үчүн биз акча төлөшүбүз керек. Айыга, жылыга. Түшүнүңөрбү? Бирок биринчи муну жасап алышыбыз керек. Андан кийин ал акча жагы өтөт адамдар. Андан кийин барып, ошол Google'дан место саткандардан местосын алып,
Могул сайтка атыны берип, андан кийин Google'га жайгаштырат. Ал уже кийинки башка этаптагы иштер. Бирок биринчи очередте биз могул страницаны, могул веб баракчасыны өзүбүз үйдө компьютерде жасап алышыбыз керек. Түшүнүктүүбү? Вот. Бул жакта проблема эмне болду? Баарыңар да көрүп атасыңар, бир эле сызыкчага жазылып калды. Эми кайра барабыз, жанагы биринчи деген ачылып турабы баарыңарда, могул текст бойдон ачылып турабы? Муну жаппагыла. Муну кайра барып өзгөртөбүз. Кантип өзгөртөбүз? Эми бул жака мисалы үчүн биринчи сүйлөмдөн кийин бир аз жылдырсаңар да болот, жылдырбасаңар да болот. Кайра эле чоң кичине белгиси менен мындай деп жазгыла. BR деген сөздү жазгыла. BR. Андан кийин буну эмне кылабыз? Сохранить как дебейбиз уже. Жөн эле сохранить эле дейбиз. Макулбу? Сохранить как дебегиле. Жөн эле сохранить дегиле. И жанагы ачылган баракчаңарга баргыла кайра. Hello дегенге. Көрүп атасыңарбы? Hello дегенде могул стрелканы бассаңар, вот. Уже жаңыланып калды. Ушундай болду барыңарда. Hello, my name is Madina. Андан кийин my name is Айзада, эки жаңы башка линияга жазылып калды. Көрдүңөрбү? Так, BR, мону жазылат. BR деген чоң кичине белгин ортосуна. Бул деген эмне кылат? Бул деген ушул сүйлөм бүткөндөн кийин кийинки жаңы сүйлөмдү жаңы линиядан баштайт. Түшүнүңөрбү? Мисалы үчүн бул жакка дагы BR коелу дагы, эми дагы BR деп туруп, дагы бирдеме жазайлы. Окей? Мисалы үчүн I am from Kyrgyz Republic деп. Вот. Эми көрдүңөр, hello, my name is Medina, BR. Бул деген кийинки сүйлөмдү жаңы линиядан башта деди. Андан кийин my name is Айзада, BR. Кийинки сүйлөмдү дагы жаңы линиядан башта деди. I am from Kyrgyz Republic. Эми болду. Муну файлга барып туруп эле сохранить басабыз, болду. Всё. Андан кийин жанагы веб баракчабызга барып, могул стрелканы бассаңар, жаңы обновить этип калат. Көрдүңөрбү? Мынакей. Биринин астыга бири түшүп калды. Окей. Бул жакта дагы экинчи проблема мындай болуп атат. Көрүп атасыңар, линиялар аябай бири-бирине жакын болду. Мен муну алыс кылгым келет. Барыңарда ушундай чыктыбы? 3 линия бири-бирине жакын. Так, аны эмне кылабыз? Жеп-жеңил, кайра барабыз. Бул жака түшүктүрүп эле дагы, кайра дагы жазсак болот. Монтип туруп, чоң кичине белгиси BR, дагы чоң кичине белги BR. Андан кийин бул жака түшүктүрүп дагы чоң кичи белги BR. Андан кийин чоң кичи белги BR. Вот. Ушул BR деген канча BR жасаңар, ошончо силерге алыстатып берет могул сүйлөмдөрдүн ортосуна. Андан кийин кайра эле файлга барабыз, сохранить басабыз, сохранить как эмес, сохраниттин өзүн эле. И тияка барып туруп F5-ти басабыз, же жанагы айланага окшогон стрелканы басабыз. Кийин кайра барып туруп, бул жактан F5-ти бассаңар, көрдүңөр, алыстап кетти. Кимде ушундай чыкты? Барыңарда чыктыбы? Интернет, Анаргүл, мындай кылабыз, карагыла. Могул эле жанагы эле текстовый документтин ичине эле мындай кылсаңар деле болот. Могул BR оң жакта калтырбай, жалгыз калтырбай, буну деле түшүрүп салгыла астыга. Чогуу болсун, үчөө. Канча BR кааласаңар, ошончо койсоңор боло берет. Ошондо могул немеңер сүйлөмдөр бири-биринен алыс жайгашат. Көрдүңөрбү? Hello, my name is Medina, BR, my name is Айзада, BR. Андан кийин муну файлга барабыз, сохранить этебиз, бул жака келип, муну стрелканы басабыз, же болбосо бул жакта каалаган бир жерге бастырып, F5 кнопкасын бассаңар, бул жак жаңыланып калат өзү эле. Көрдүңөрбү? Вот. Өзү эле автоматически жаңыланат. Муну да кичинетип коеюнчу, силерге оңой көрүнсүн.
Мындай кылабыз. Мындай кылабыз. Вот. Мен экөөнү иштетип кете беремин. Эми дагы кийинки маселемде. Мен мисалы үчүн чоң тамга менен аябай мындай чоң бир жазуу жазгым келет. Чоң жазуу жазгым келсе, анда бул жака мен mo hello'нун баш жагына коямын H1 деп. Бул H1 деген эң чоң жазуунун чоңдугу дегенди билдирет бул жакта азыр. Андан кийин аягы болсо ошону жабам кайра. Таякча менен H1 жазгылачы. Андан кийин файлга барабыз, сохранить. Буну келтирип мындай кылсаңар, вот көрдүңөрбү? Hello, my name is Medina болуп чоң болуп калды. Буну болсо кийингилерини H1, H2, H3, H4, H5 деп кете беребиз. Сан чоңойгон сайын бул жазуу кичирейет. Мисалы үчүн бул жакта азыр кайра дагы чоң кичине белги H, мисалы үчүн 2 дейин. Мындан кийин муну жабабыз кайра. Таякча H2 жаптык. Үчүнчүнү болсо мисалы үчүн H3 дейин. H3. Кийин чоң кичине белги и H3 жаптык. Келемин, сохранить этемин, бул жактан иштетип коем. Болду мынакей. Көрдүңөрбү? Баары кандай өзгөрдү. Эми бул жакка дагы кошсоңор болот. BR деп туруп, анда BR деп туруп, астыга дагы түшөлү. Чоң кичине белги H4. Бул жакка дагы жазгыла. Мисалы үчүн эмне десек болот. Today the weather is sunny. Бүгүнкү аба ырайы жакшы, күн тийип турат. Андан кийин кайра H4 деп муну жабабыз. Андан кийин дагы жазайлы. H5 жазайлы эми. I want to go to America деп. Андан кийин кайра дагы жабайлы. H5. Окей. Дагы бирөөнү жасайлы. H6 деп. Бул жака BR-ларды койгула. Чоң кичине BR. И аягында дагы бир BR жазып туруп. BR H6-га болсо, мисалы үчүн I like reading books. И H6 сохранить этебиз. Буну жаңылап коебуз. Вот көрдүңөрбү? Эмне үчүн бул эң чоң? Анткени бул H1 эң чоң тамга менен жазылсын дедим. Андан кийин H2, андан кийин H3, H4, H5, H6. Көрдүңөрбү? Андан кийин биз бул жакка кнопкаларды коюп акырын-акырын. Андан кийин бул жакка сүрөт койсок болот. Буларды ортого жылдырсак болот, түс берсек болот, кызыл болсун, ак болсун, кара болсун десек болот. Болот, ооба. Мисалы үчүн бул жака H1-ди жазып, андан кийин бул жака H5-ти жазып койсоңор болот. Мисалы үчүн, давайте бул жака H5-ти жазып коелу. H5 деп туруп, мисалы үчүн эмне дейли? I have мисалы үчүн book of Айтматов. Айтматовдун китеби бар менде. H5 деп коебуз. Сөзсүз эле H1 деген H2 келет деген нерсе жок. Ал өзүңөрдүн тандооңорго жараша. Мисалы үчүн могул тамга мага чоң болсун, могул кичинекей болсун, могул сүйлөм чоң болсун десеңер эле болду. Кайырмасы жок. Сактайбыз и буну жаңылап коебуз. Вот. I have a book of Айтматов. Бул чоң, андан кийин кайра кичинекей, кайра чоң, кичине. Жакшы суроо, Эрик, рахмат. Түстөргө дагы бар бизге, шашпакла. Макулбу, могуларды колуңар үйрөткүлө, head-ти, title-ды. Могул көрүңөрбү, биз биринчи үйдүн фундаментин курдук, кийин скелеттерин тургуздук, андан кийин үстүн жаптык. Эми ичин толтуруп атабыз акырын-акырын. Макулбу, түскө дагы бар. Андан кийин биз дагы могул немелерин өзгөртөбүз, жазууларны.
кантип чоңойтот, могул H1 берсеңер чоңойот. H1 деп баштап, андан кийин сүйлөмүңөрдү жазып, H1 деп аяктасаңар, ошол H1-дин, эки H1-дин ортосундагы сүйлөм чоң болот. H2 андан кичинекейирээк бир аз, H3 андан да кичинекейирээк, ошентип кичинерип кете берет. Түшүнүңөрбү? H1 берген сүйлөмдөр аябай чоң болот. Мисалы бул жака дагы жазсаңар болот, башка H1 мынтип туруп, H1 деп туруп, Bishkek is very nice city. Андан кийин H1 деп койгула кайра дагы. Буну файлга барабыз, сохранить этебиз, а буну болсо жаңылап коебуз мынакей. Чоң болду бул дагы. Көрдүңөрбү? Амол биарларды кээде өчүрүп салсаң деле болот, кереги жок. Мисалы үчүн көп арасына боштук бере бербесин десеңер. Вот, көрдүңөрбү? Ушинтип жазууларды чоң кичине кылып алдык. Кандай болду силерде? Азыр мен мындай кылам силерге. Муну кээ бирөөлөрүн өчүрөм. Мисалы үчүн, могу H1ге чейингини өчүрүп салайын. Ошондо менде бир аз азайсын. Могул эле калды. H1, hello, my name is. Анан негизгиси могул body, head, body, анан эң башында head и тайтлым турат менде. Түшүнүңөрбү? Могул эки body'нын ортосунда мен өзгөртө берем. Мисалы үчүн, бул жака жазайын. Компьютер, мындай кыргызча жазсам, бөлүктөрү, компьютер бөлүктөрү экиге бөлүнөт. Түшүнүңөрбү? Мисалы үчүн, монтип. H3 дейм буну, компьютер бөлүктөрү. H3'тү жабам кайра. Окей. Ачабыз H4 1 чекит монитор H4. Муну мындай кылсаңар болот да, кайра жаза бербейчи. Муну мындай алып туруп, оң жакты басып, копировать деп туруп, и астыга түшүп туруп, ставить десеңер, вот, кайра дагы мындай тандап туруп, оң жакты басып, копировать и ставить деп. Муну кайра жазып жүрбөйсүңөр. Мисалы үчүн биринчиси монитор, андан кийин чидегин эле өзгөртүп коем. Эки монитор, уже эки монитор эмес. Мисалы үчүн процессор. Андан кийин муну 2-ден кийин 3 кылам дагы. Мисалы үчүн клавиатура деп коем. Көрдүңөрбү? Андан кийин дагы түшөмүн бул жака. Муну 4 деп туруп, мышка десем болот. Көрдүңөрбү? Мышка. Вот, негизгилер ушулар: мышка, клавиатура. Андан да аракеттем десеңер, дагы бир экөөнү айтып коеюн. 5-ке, мисалы үчүн, принтер. Булар кошумча бөлүктөрү бул деле. Принтер. Окей? Андан кийин сканер бар. Жанагы ксерокопияларчы. Бул деле компьютердин бөлүктөрү. Мисалы үчүн, сканер. Эми компьютер дегенде эмнени түшүнөбүз? Бир эле компьютер дегенде биз отуруп жазган компьютер эмес. Вот. Компьютер бөлүктөрү: монитор, процессор, клавиатура, мышка, принтер. Компьютер деген, мисалы үчүн, машинанын деле компьютери бар. Бир ишти аткарган кандайдыр бир машинаны компьютер деп коебуз. Робот деле компьютер. Силердин колуңардагы, мисалы үчүн, саатыңар, эгер жанагы Google'га байланган, телефонго уланган сааттар болсо, алар деле компьютер. Жана басканыңар, турганыңар, кадамды эсептеп тургандар. Ал деле компьютер, телефондор деле компьютер. Сөзсүз эле могул жазып аткан ноутбук или рабочий компьютерлер эмес. Түшүнүңөрбү? А бөлүктөрү эмнелер? Ушул монитор, процессор, клавиатура. Мисалы үчүн, телефондо клавиатура бар? Бар. Колуңар менен бассаңар жылабы? Стрелка жылат. Бир сөз, бирдемелер жөнөтөсүңөр, сүрөт жөнөтө аласыңар. Окей. Сүрөткө тарта аласыңар. Макул. Андан кийин процессор бар ичинде, экраны бар. Всё. Телефон деле компьютер. Түшүнүктүүбү? Амол Windows, Word дегендер булар компьютердин бөлүктөрү эмес, булар программалары. Компьютердин программалары. Түшүнүңөрбү? Вот. Кимде могулар чыгып атат? Жазып атасыңар бардыңар?
улантып жазып кете берсеңер болот, же өчүрүп салып кайра жазсаңар болот. Анткени муну биз көп жазабыз дагы, мындайларды кайра. Сонун. Вот. H1 деп туруп эле. H4 деп, мисалы үчүн кичинекейирээк кылдык, H3'тү чоңураак кылдык. Бул биздин темабыз. Негизинен компьютер тилин үйрөнүш үчүн бул веб-сайт жасаш, веб-дизайн жасаш бул эң жеңил жана оңой жолу. Силердин жашыңарда силер курактуулар аябай бат жакшы үйрөнөт. Азыр бир түсүнү берели. Эми бул жака мынтип жазабыз. Body'ден мурун мынтип жазылачы. Чоң кичине style деп. Андан кийин астыга түшүп, ал стайлды жабабыз. Style. Стиль деген нерсе, значит бул биз могул немеге кооздук беребиз, стиль беребиз деген нерсе. Түшүнүктүүбү? Кимге стиль берели? Мисалы үчүн, могул H1'дарга, H1'дерге стиль берели, Анда мынтип тандайбыз. H1 деп туруп, андан кийин мындай фигурный скобка ачабыз. Фигурный скобка. Аны бул жанагы клавиатуранын shift'ini бастырып, андан кийин бул жерди бассаңар болот. Бул жерден чыгат. Shift андан кийин бул жакта болот. Фигурный скобка менен. Фигурный скобканын ичиге жазабыз. Мынтип. Color деп. Color деген сөздүн мааниси ким билет? Цвет. Түс. Азаматсыңар түс дегени. Мисалы үчүн бир түс берели. Red деп туруп, андан кийин мол чекиттерди адаштырбагыла. Вот. Бул жакта color дегенден кийин бул кош чекит, андан кийин бул жакта болсо, не деп коет? Жартылай кош чекит. Кошмок чекит дегендей. Вот аны дагы вот клавиатурадан тандайбыз. Биринчи вот. Муну белгилеп алгыла. Эмне кылдык? Body'ден мурун style деп жаздык. И style'ды жаптык. Style'дын ичине H1 деп жаздык. H1'ди эмнеге жаздык? Анткени H1'лерибиздин баары кызыл болсун дедик. Каерде H1 болсо, ошонун баары кызыл болот. Андан кийин фигурный скобка ачтык. Могу shift менен муну тандайсыңар. Тикет экөөнү тандап, ичине болсо color, андан кийин кош чекит. Shift менен кайра эле ошол кош чекит. И андан кийин түсүнү белгилейсиңер. Мисалы үчүн red, кызыл. И андан кийин ол кош чекиттин дагы бир түрү. Сактайбыз. И муну иштетебиз. Вот, көрдүңөрбү? Кызыл болуп калды эми меники. Кааласаңар жашыл кылгыла. Green дегиле. Сактайбыз, муну иштетебиз. Көрдүңөрбү? Кааласаңар анда кандай? Көк кылгыла. Blue. Сактайбыз, муну иштетебиз. Вот, мынакей. Көрдүңөрбү? Эми, мисалы үчүн могул H4'төрүбүз башка түстө болсун десек, анда мындай кылабыз. Могул фигурный немеден, скобкадан чыгып туруп кайра. Эми бул жака H4'тү тандап туруп, дагы бир фигурный неме ачабыз, скобкаларды ачып туруп, бул жака дагы color дейбиз, color деп туруп. Бул H4'төрүбүз кимдер? Монитор, процессор, клавиатура, мышка, принтер, сканер. Ушулар баары могул H4 категориясына кирет. Көрдүңөрбү? Ошолордун түсү кандай болсун? Мисалы үчүн, булар кызыл болушу. И сактайбыз. Иштетебиз, кызыл болуп калды. Көрдүңөрбү? Так, силерге суроо, могул компьютер блоктору эмне үчүн кара бойдон турат дагы эле? Так, ойлонуп көргүлөчү. Эмне үчүн компьютер блоктору дагы эле кара бойдон турат? Негизи өзү шрифттери кара түстө жазылса керек, ошон үчүн болуш керек. Дагы кандай жооптор бар? Да, бул негизи кара, бирок биз азыр бул жакта түстөрдү өзгөртүп чыктык. Мисалы үчүн булар кызыл болсун дедик, булар көк болсун дедик. Эмнеге бул дагы эле кара? Бул өзү ошо
себеби биз программада style деп жазбадык, еще color'ын дагы определять этпедик да, ошон үчүн карабайдан калды деп ойлойм. Ким жооп берип атат? Жазгүл. Жазгүл, азаматсыңар. Да, анткени да, заглавный текст бул. Биз бул жакта стайлда кимдерди биз өзгөрттүк? Биз өзгөрттүк H1 менен H4'тү. H1'лер ким? Hello, my name is Medina менен Bishkek is very nice city. Ушулар эле H1ге тиешелүү. Көрдүңөрбү, ол H1. Ошол H1 категориясына кирет булар. То есть H1'дин ичиге байланыштуу. Андан кийин дагы кимди өзгөрттүк? Кызыл кылып H4'тү. H4'төр кимдер? Монитор H4 экен, могу H4'тун ортосунда. Андан кийин процессор, клавиатура, мышка, принтер, сканер. Булар баары H4 экен. Ошолор өзгөрдү. H3'түгө биз тишкен жокпуз. H3'тү өзгөрткөн жокпуз. Ошондуктан H3 мурдагы бойдон турат. Ал үчүн дагы бул жага келишибиз керек. Эми H3'тү да өзгөрттүк. H3 стайлы түсү эмне болсун? Color. Мисалы үчүн бул green болсун. Жашыл болуп калсын. Сактайбыз, иштетебиз. Көрдүңөрбү? Вот. Hello, my name is Medina. Bishkek city is very nice. Bishkek is very nice. City, андан компьютер блоктору жашыл, булар кызыл болду. Көрдүңөрбү? Ошентип бул тамгаларды бүт жазууларды түс берип чыктык. Биз буларды, мисалы үчүн, муну чоңойтсоң азыр, мындай немебизди страницабызды чоңойтсок. Бул четинде калтат. Биз буларды акырын ортосуна алып келип, жакшылап буну дизайн кылып, шашпай окуйбуз. Так, суроо барбы? Так, суроо болсо бере бергиле. Бизде азыр бир 5-6 мүнөт эле убакыт калды. Негизинен аябай жакшы жылыш болду бүгүн. Кантип структураны түзгөндү, кантип скелет түзгөндү, кантип ичини толтурганды үйрөндүк уже эле. Биз көптөгөн дагы кызыктуу бунун техникаларын үйрөнөбүз, жолдорун, методдорун көрсөтөбүз. Силер сүрөтүңөрдү коюп, өмүр баяныңар жазып, андан кийин бир өзүнчө бир веб-сайт сыяктуу кылат. Бирок аны интернеттен кириш үчүн ага кийин акча төлөш керек. Бирок ага чейинги кылына турган иштерди бир тогун эле үйрөнөбүз буюрса. Фонун өзгөртсө болот, фонун өзгөртүп көрөбүз азыр. Мисалы үчүн артыны өзгөртүп көрөлү. Бул жака стайлга келебиз дагы. Стайлда эле мындай кылабыз азыр. Бул жака body деп жазып, артыны бүт өзгөрсүн мында. Мынакей. Бул жака жазабыз. Background color. Мындай айтканда артыкы түсү деген, yellow деп коелу. Эмне болот экен? Ctrl S. Вот, көрдүңөрбү? Бул жака body десеңер, анткени бул body деген бүт мол денесин өзгөртүп чыксын дедим мен. Баарына. Ошондо body деп туруп, мол фигурный немен жазгыла, скобканы. Андан кийин background color деп мон жазгыла, yellow деп туруп, мол чекиттер туура койгула, сохранить эткиле, буну запускать эткиле, всё. Арты өзгөрүп калат. Арткы фону. Кимде ушундай сары, көк, кызыл түстөр менен чыкты уже иштеди. Негизинен вот ушул head менен башталат. Title бул тема беребиз, андан кийин style бул стиль бергенге. Окей? Мол title'дан кийин келет body'ге chain. Body'ге chain бул title менен body'нын ортосунда стиль болот ошол. Стилдерди өзгөрткөнгө. Body дегенде артын өзгөрдүк. H1 дегенде H1'лерди, бул жакта кимдер бар? Эки сүйлөм H1ге тиешелүү. Андан кийин H4'төрдү кызыл кылдык, H3'тү жашыл кылдык. Андан кийин body деген бул ичиндеги ошол мебелдери, гарнитурасы, диван, ковер, бүт үйдүн ичиндеги кызычулар. Ошолордун түсүн өзгөртүп чыктык. Мол мебели мындай болсун дедик. Мол компьютердин блоктору деген сүйлөм, мисалы үчүн люстрам болсун, бунун түсү мындай болсун дедик. Бул жакта турган полкалар мындай болсун деп, түсү мындай болсун деп биз бул жакта бүт өзгөртүп чыктык бирден ар бирине. Көрдүңөрбү? Баарын өзгөртүп койсо деле болот. Бир түстүү кылып. Бирок биз акыры шашпай бирден жасадык. Көрдүңөрбү? Артыны блue сары кылып, мисалы үчүн артыны yellow эмес,
Акса да болот. Light gray. Açık серый. Вот. Или dark blue. Темно-синий. Бұл свет жоқ екен. Light yellow қала берсін. Так, анда мен сіздерге сұрау берейінші. Бұл текстті, сөйлемді ең чоң қылыш үшін қантип жазышым керек? Ең чоң болуш үшін. H1. H1, H3 чоң бу же H5 чоң бу? H3. H3 чоңыраак, Ол стайл дегендер эмнени билдирет? Ол стайл, стиль. Жазылган сөздөрдү, түстөрүн өзгөртүү. Дизайн беребиз. Ар кандай түрдүү дизайндар беребиз. Бул жакта азыр биз арты менен жазууну эле өзгөртүп койдук. Буну биз мисалы үчүн мышка келгенде өзгөрсүн или басканда өзгөрсүн. Ар түрдүү бунун бул жакта методдору бар. Биз азыр бир экөөнү көрдүк. Ошол стайл, бул стиль, түс берет. Ушул жерде биз бүт жанагы Википедия болобу, Google болобу, YouTube окшогон түрдүү сайттарды ушул стайлдын ичинде жасап чыгышат. Түшүнүңөрбү? Могул ичинди толтурат да, үйдүн ичинди толтурат, мебелдер менен, ар түрдүү ызычуу буюмдар менен. Андан кийин могул стиль менен анын келбетин ар түрдүү жакшынакай түстөргө келтирип коюшат. Андан кийин аягында ушул сөзсүз body менен жабылат и акырында head деп бүтүрөбүз. Head'тин башы бул жакта, body бул жакта, ушул ичинде толтурган жерибиз. Теманы болсо, мисалы үчүн ар кандай деп койсоңор болот. Менин баракчам десеңер, бул жактан келгенде уже бул жак менин баракчам болуп өзгөрүп калат. Көрдүңөрбү? Вот, бул жагыңар менин баракчам болуп калды. Вот. Мисалы үчүн азыр Google-га кирсек, бул жер Google болуп турбайбы? Вот, мына көрдүңөрбү? Көрүнүп Google болуп, Көрүнөт. Мисалы үчүн жол болсом, эмне бар? Yahoo.com деген да бар. Бул жагы Yahoo болуп калды. Көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу стилде бул жака жазып алдыңар да өзүңөрдүкү менин баракчам. Мында өзүнүн дизайндары бар, акырын үйрөнөбүз. Ушул негизинен жыйынтыктай болуп турган болсок, биз бүгүн бир топ нерсе өттүк. BR, жакшы нерсе өттүк, BR. BR качан колдонобуз? Биз азыр просто бул жакта текстти биз как тема катары койтабыз. Мисалы үчүн H4, H3, H2 деген бул сүйлөмдөрдү карасаңар, кара жана калың кылып койду, жирный кылып койду. Туурабы? Биз BR-ды качан колдонобуз? BR-ды качан биз мисалы үчүн параграф жазганда, обычный параграф жазганда, аны кийинки сабак көрсөтөм. Мисалы үчүн P деп туруп, жөнөкөй эле бир текст же бир өмүр баян бирдеме жазсаңар, мынтип же. Андан кийин P деп жабып коелу кайра. P деп. Так, көрөбүз. Вот. Ошондо биз BR-ды колдонобуз. Вот, хотя астыңгы линияга түштү, бирок бул жак түшкөн жок. Бул H1, H2, H3, H4 деген бул биздин сүйлөмдөрдү дайыма жирный кылып коёт. Биз жирный каалабайбы, мисалы үчүн, карагыла. Азыр көрсөттүм эле силерге. Мисалы үчүн Google-га кирейин. Google-га. Мисалы үчүн Computer Arts. Сайтка барайын. Мисалы үчүн, компьютердин аттары деген бул чоң тамга менен, калгандары
кичинекей эле мындай жирный эмес тамгалар менен көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу эле биз бул жакта биз азыр H1, H2-ни колдоно берсек, анда баары жирный болуп кете берет. Бизге кээде жирный керек эмес да, анда биз мо P дегенди колдонобуз. P-ны колдонгондо анда одновременно BR-ды да колдонобуз. Жана көрсөттүм эле го BR-ды. Ошол жаңы линияга жазганда, ошону кийинки сабактардан жакшылап үйрөтөм силерге. Контролс. Вот. Жирный эмес и жаңы линияга дагы жазылып калды. Көрдүңөрбү? Ушуларды өттүк бүгүн. Вот. Да бир суроо берсем болобу? Биз JavaScript'ти үйрөнөбүзбү же алысыраак. Бирок мону түшүнсөңөр, андан кийин акырын. Аны университетте окуу жайда үйрөнсөңөр болот. Рахмат. Ошол чет өлкө кантип окуса болот? Мадина Мусаева. Так, булар жөнүндө дагы кенен анда кийинки сабакта улантайлы, Силер мону жакшылап да колуңар көндүрүп келгиле. Мен кийинки сабакта силерге чет өлкө кантип окуса болот, англис тил болобу, компьютер болобу дагы кенен дагы буюрса айтып берем өзүм тажрыйбамдан. Макулбу? Азыр убакытта болуп калды анда. Аябай кубанычтабыз. Буюрса көрүшкөнгө чейин, эртеңки сабакка чейин, жакшы калгыла.